Салам достор, қош келдіңіз менің каналыма Зузу Качиева. Бүгін менің каналымда жазылғандардың кейбір сұрауларына жооп берейин деп чечтим. Бұл видео ошол жөнүндө. Кызыктуу болот, ошондуктан лайк басканды унутпайбыз, жазылганды да унутпайбыз, жана башкалар менен да бөлүшсөңүздөр абдан жакшы болот. Себеби бул маалымат абдан пайдалуу жана керектүү. Анда эмесе баштайлы. Биринчи адамдын СМСи: саламатсызбы? Мага тил үйрөнүү абдан кыйын. Эс тутум жакшы эмес. Ошондуктан тил үйрөнө албай калдым. Рахмат ошондой сонун сурооңузга. Албетте, тил үйрөнүү оңой олтоң иштерден эмес. Эч ким эч качан тил үйрөнүүнү оңой деп айта алат. Түгүл эстесеңиз, мисалы өзүбүздүн эне тилибизди дагы биз кичинекей чагыбызда дароо сүйлөп кеткен эмеспиз. Биринчиден биз угуп өргөнбүз, айлана чөйрөдө адамдар сүйлөп атканын, ата энебиздин, тууган тушкандарыбыздын. Андан соң бирден экиден сөздү чыгарып отуруп, анан үйрөнгөнбүз. Демек, бул эмнени билдирип турат? Бул тек гана чет тилин үйрөнүү, кудум эле ошол өзүбүздүн тилибизди үйрөнгөндөй. Бирок кичинекей бала эч кандай сүйлөшүүлөрдү укпаса, кантип ал үйрөнмөгүлө? Ар дайым күндөн күнгө угуп өрип, андан соң үйрөнүп кеткен. Ошол сыяктуу эле тил үйрөнүү дагы ошондой. Эң негизгиси таштабаш керек, уланта бериш керек. Бизге ошондой сезилет, үйрөнө албай жатам деп. Бирок убакыттын өтүшү менен үйрөнүп кетет адам. Эң негизгиси эле улантуу. Бул баштап коюп таштап койгон. Биздин мээбиз ошондой иштейт экен. Биз бир нерсени баштаганда таштап койсок, ошону эстеп калат экен. Кийинки учурда дагы сен буну аягына чыгарбайсың деген ойду берип коет. Сен таштап коесуң деген. Ошондуктан бир нерсени баштагандан кийин таштабай, аягына чейин чыгарганга аракет кылсаңыз абдан сонун болот. Окумуштуулар дагы көп изилдөөлөрдү кылышкан. Адам канчалык картайган сайын ошончолук көп окуп, көп изилдеп, көп тилдерди үйрөнүш керек экен. Себеби мээ нейрондору ошондо гана жакшы иштеп, ошондо гана адамдын эс тутумун жоготпогонго жардам берет экен. Сиз айтып кеттиңиз, эс тутум жакшы эмес деп. Эс тутум баарыбызда эле жакшы эмес. Бирок эгер ар дайым кыйын, мага эс тутум начар дей берсеңиз, мээни ошого көндүрүп коебуз. Анан мээ кайта сизге ошондой жол менен жооп берип турат. Сен кыла албайсың, сенин күчүң жетпейт, буну баштабай эле кой, улантпай эле кой деп баштайт. Ошондуктан ушул сөздөрдү таштап, кыйын деген сөздөрдү, аларды башка позитивдүү, жакшы сөздөргө улантсак жакшы болот. Эс тутум жакшы баратат күндөн күнгө, себеби мен окуп жатам, үйрөнүп жатам деп, ошондой ойлор менен өзүбүздү алаксытсак, жана кыйын эмес, аз-аздан ошол кыйынчылыкты да жеңип атам десек дагы чоң жардам болот экен. Себеби биз мээбизге туура программаны салсак, биздин мээбиз дагы бизге жардамчы болуп, анан бизге түрткү берет экен, мындан ары да уланып кеткенге. Ушундай жооп. Бул биринчи комментарийге. Экинчи комментарийге көңүл бурсак, ал жерде мынтип айтылат: тил үйрөнгүм келет, мага тил үйрөнгөн абдан жагат, бирок мотивация жетишпей калат. Катуу мотивация керек. Ошондо гана мен үйрөнүп кете алам деп айта алам, дейт. Рахмат, чоң рахмат ушундай комментарийге дагы. Ооба, туура. Чоң мотивация, катуу мотивация керек. Баса, мотивация деген сөз бул түрткү берүү, түрткү алуу,
кыргызча ушундай болот түшүндүрмөсү. Бирок азыр баардыгы эле мотивация деген сөздү колдонгондон мен дагы мотивация деген сөздү колдономун. Бул жөнүндө эмне десек болот? Кызыктуусу бир 3-4 нерсе бири-бири менен абдан байланышкан. Мисалы, менин студенттерим баса билишет. Эң биринчи үй тапшырма бул эмне? Мага келет, мисалы, тил үйрөнгүм келет, сиз менен үйрөнсөм болобу дейт. Ооба. Биринчи менин суроом, сиздин максатыңыз эмне? Же кандай максатта тил үйрөнгүңүз келет? Эгер ушул суроого адам жооп бере алса, ошону үй тапшырма катары мен биринчи сабакта айтам. Дептердин биринчи бетине ушул суроого жоопту жазып коюңуз. Сиздин максатыңыз. Кандай максатта тил үйрөнүп жатам? Бул мисал, тил. Мындан башка деле нерселер болушу мүмкүн. Себеби мен репетитор болгондон тышкары дагы коуч болуп саналам. Эгер кимдир бирөө коуч же коучинг эмне деп бул эмне болду экен, кайсыл кесипкен деп билгиңиз келсе, менин Instagram баракчама кош келиңиз. Instagram баракчамда мен сонун постторду жазганмын. Биринчи коуч деген эмне, коучинг деген эмне, коуч деген ким, коучинг деген эмне, андан соң коуч кантип жардам берет, андан соң ушундай постторду окуйсуздар. Ошондуктан сиз менин Instagram баракчама келиңиз, ушул видеонун астында ссылкасы бар, ошондон дароо менин Instagram баракчаман кирип окуй аласыз. Ошондуктан коуч катары мен тил гана жаттаганды үйрөтпөстөн, коуч катары ушундай адамдарга мотивация деген эмне, мотивацияны каерден алса болот, жана кантип ошентип улантып кетсек болот тил үйрөнүүнү деп жардам берем. Анда ошол максатты жазгандан кийин адам ал максат күчтүү болуш керек. Чындап эле күчтүү болуш керек. Ошол максат аягында чындап жардам бере алат сизге андан ары окуп кеткенге. Эмне үчүн ушинтип айта алабыз? Себеби эмне үчүн ушинтип айта алабыз? Себеби ал максат жазылгандан кийин максат бир жакшы ой айтам, кунт коюп угуңуз. Максат плансыз максат эмес. Ал тек гана каалоо. Түшүндүңүзбү? Абдан терең ой. Дагы маани бериңиз. Максат плансыз максат эмес. Ал тек гана каалоо. Ошондуктан максат койгондон кийин ошол максатка жетүү үчүн жакшы пландаштыруу зарыл. Кантип пландаштырсак болот? Аны дагы сөзсүз дептер, калем менен пландаштырсак сонун болот. Мисалы, 12 айда, 1 жылда англис тилин үйрөнүшүм керек деп максат койдуңуз. Анан ал максатты пландаштыруу үчүн жазасыз. 12 айда ай сайын кайсыл максатка жетишим керек. Демек, 1 айда 1 грамматиканы түшүнсөм, үйрөнсөм, ан үчүн жок дегенде жумасына 1 жолу мугалим менен окусам, ошол грамматиканы түшүнүү үчүн, анан жума сайын канча сөз жаттасам болот деп. Мисалы, 1 жумада 20 сөз дейлик, же 30, же 40, же 50, же өзүңөр үчүн чечип алсаңар болот. Канча сөз маанилүү. Себеби мугалимдин максаты эмне? Мугалим сиз үчүн жаттай албайт. Жаңы сөздөрдү, туурабы? Зататоочту же этиштерди. Аны өзүңүз жатташыңыз керек. Мугалим тек гана сиз жаттаган сөздөрдү грамматика аркылуу сүйлөм түзгөнгө жардам бере алат. Кошуласызбы? Ошондуктан адам өзү жатташ керек. Жатташ үчүн ушундай пландаштыруу жардам берет. Жумасына бөлүштүргөндөн кийин сөздөрдү күн сайын эмне кылсам болот деп суроо бериңиз өзүңүзгө. Себеби эгер адам баласы ушундайбыз.
пендечилик. Bir жолу убакыт бөлүп, 1 саат, 2 саат убакыт бөлүп, жумасына bir жолу окуп коем же 2 жолу окуп коем, жаттап коем десеңиз, мээ чарчап, кыйналып, анан эмкиде окугусу келбей калат. Эмкиде дагы ушундай убакыт бөлүп окуйм десеңиз, ар кандай шылтоону издеп, мээ окутурбай коет. Андан көрүкчү, эң сонун нерсе аз-аздан, бирок күнүгө кылсаңыз, келечекте ошол чоң максатка, ошол кичинекей максаттар аркылуу жетесиз. Мен методикам боюнча 15 мүнөт жетет деп айтам адамга. Bir күндө 15 мүнөт. 15 мүнөттү ар бирибиз таба алабыз. Бала чакалуулар дагы, 3 жумушта, 2 жумушта иштегендер дагы, колум бош эмес, мен абдан бизнесменмин дегендер дагы, ким болбосун 15 мүнөт таба алат. Таба алат. Мен ишенем ошого. Себеби 15 мүнөт кээде биз аны тек кана жоготуп деле коебуз, тек кана корулай эле коротуп коебуз. Бирок ал 15 мүнөттү дагы пландаштырсаңыз, сиз ошол максатка жетесиз. 15 мүнөттө эмне үчүн мен ошончолук ишенимдүү айта алам? Оңой эле деп. Себеби 15 мүнөттү дагы 3кө бөлөбүз. Bir күндө 5 мүнөттөн 3 жолу. Эртең менен койгондо 5 мүнөт. Андан көп кереги жок, 5 мүнөт. Түштө тамак жегенден кийин 5 мүнөт. Ансыз эле эс алып отурабыз. Ошол маалда 5 мүнөт окуп койсок. Анан жатаарда 5 мүнөт окуп койсок. Окумуштуулардын негизи изилдөө боюнча айтышкан, жатаарда бир китеп окуп анан жатсак, бул жакшы уйкуга дагы өбөлгө түзөт деп. Ошондуктан жатаарда чет тил үйрөнсөк, бул түнү менен мээ ошол тилди кабыл алып, түшүнүп, эстеп калганга иштей берет экен, биз уктап аткан маалда дагы. Ошондуктан бул дагы эң сонун метод. Демек, түшүндүңүз, бир күндө дагы 3 жолкуга бөлсөк болот. Анан ар бир күндөн 15 мүнөттөн окусак, элестетсеңиз, bir жумада канча нерсени үйрөнөсүз. Анан bir айда канча нерсени үйрөнүп каласыз. Анан 1 жылда албетте ошол тилде укмуш сүйлөп кетпесеңиз дагы, бирок сүйлөп аткан адамды түшүнүп, өзүңүз жөнөкөй сүйлөмдөрдү түзүп, адам менен сүйлөп кете аласыз. Бул максаттар жөнүндө сүйлөштүк. Бирок максаттарга да жетиш үчүн каалоо керек, туурабы? Ошол максаттарды аткарыш үчүн мотивация керек. Ошол каалоону мотивация сугарат экен. Башкача айтканда, жардам берет. Себеби мотивацияны максат, биздин максат сугарат, жардам берет. Максатың чоң, күчтүү болсо, анда мотивацияң да бар болот. Мотивацияң бар болсо, анда каалооң да бар болот. Каалооң бар болсо, анда пландаштырган нерсени аз-аздан жасап отуруп, максатыңа жетесиң. Мисалы, ошол 5 мүнөттөн тил жаттоо боюнча, 5 мүнөт эмес, меники 1 мүнөттөн TikTokто сүйлөмдөрдү же сөздөрдү видео аркылуу көрсөтүп жасагам. Ошол видеонун астында да менин TikTok ссылкам бар, ошого да кирип карасаңар болот. Мисалы, адам жөн эле жаттабастан көрүп жаттаса бир нерсени, батыраак эсинде калат экен. Ошондуктан, мисалы, мен ал жактан бир мисалы гүлдөрдү көрсөткөм. Гүл, анан көптүктүр гүлдөр деп, анан англисчесин дагы тек анан көптүктүр кылып жазып да койгом. Жана башка ушундай сыяктуу сүйлөмдөр бар, деңиздер жөнүндө. Ошол деңиздер да англисчеси жазылган, анан кыргызчасы жазылган. Ошондон менин TikTok'ума да кош келдиңиз. Кош келдиңиз. Ал жактан да көп нерсени үйрөнсө болот. Мисалы, жолдо баратканда же бирөөнү күтүп жатканда убакытты текке коротпой, ошол 1-2 сөз болсо да жаттала берсе, кандай сонун, туурабы? Демек, буну да корутундулап кетсек,
эң негизгиси максат күчтүү болуш керек. Андан соң пландаштыруу, плансыз максат эмес дедик. Ошондуктан пландаштыруу маанилүү. Пландаштырууну дагы кагаз, калем менен отуруп алып, айга, жумага, күнгө, сааттарга бөлүп койсок, ошондо аз-аздан бир кадам, эки кадам менен ошол чоң максатыңызга жетесиз. Андан соң каалоо керек. Аны жасаш үчүн мотивация каалоону сугарат. Мотивацияны болсо максат сугарат. Ошентип биз ушул 3-4 нерсе менен